Bu yerде кадастрам, мэриям бардығы бұндай бірдей. Мен айтып атпайым, Қызылкия шарыны 5 ел адам бөліп алған. Қанша жер, қанша қарапайым елде жоқ та, қайерді қарасаң ошо начальниктердікі. Қала беріп енді менің ошо малдағанымды уже көздеп сатқан екен. Енді біліп атпайым, мұнан терештірген де білдім де. Мэриядан алған деп. 67 жаштагы Ражапхан Шарипова 40 сотық жерин мыйзамсыз басып алганын айтууда. Ал 1999 жылы Кызылкыя шаарынын Ленин көчөсүнөн турак-жай салуу үчүн аукциондун негизинде жер алган. Бирок аталган жай ушул күнгө чейин пайдаланылбай башка жарандардын колуна 15 сотық өтүп кеткен. Азыр эми калган 25 сотық жерине жасалма документтер жасалып, талашта турганын билдирүүдө. 15 сотық жасатканмын. Кийин калган жер узун да, калган жерге мунан жасаттым 25 сотыгы. Ошондо анан булар общий реестрine сотыгыны бербей жатат да, бекитип сатып берген үчүн. Нечеке, сиздин колуңузда 25 сотук турабы азыр? Турат. Ушунда талашып атабы? Ушунда талашып атат азыр. Сатып берген буга чейин. Сатып берген. Ону ала албайт да, уже дом түшүп калды. Шарипова өзүнө тиешелүү болгон мүлктү кайтарып алуу үчүн бир нече жылдан бери соттошуп жыйынтык таппай келет. Пенсия менен күн кечиргенин айткан апа ишенимдүү өкүлүнө 5,5 миллионго жакын акча жумшап, ишти бүтүрбөгөнүнө нааразы. Мындан улам карыздап тапкан акчаларын кайтарып алууну көздөйт. Соттун эшигиде мен коркпойм, алып келе бериң деп 50 миңди ошо этте $400 dem ошо этте бердим. Анан Баткенге апар энди олорду айтып отурсаң, ошо банктан жөнөткөнүмдү берсе мен күйбөйт эдим. Ошо акчаны мен жегеним жок дейт. Сураштырдым, бири эм албаптыр. Жакындары прокуратурага бербептир, эч кимге бербептир. Жактоочу Нургүл Имарова өзүнө коюлган дооматтарды четке кагат. 150 миң сомдон ашык сумма албаганын айтып, жогорудагы маселе боюнча төмөндөгүдөй жооп берди. Бул жерде госрегистрден катачылык кетип калган. Бул эже действительно сатып алган. Даже эсимде деле калбай атат азыр канча жыл болуп кетти бул нерсеге. Канча чуркадым, канча деген мээнет кылдым ал иш боюнчачы. Анан эми бир эле соттон жеңилип калсак, анан экинчи сотко башка адвокат алып, мен айта кылып, мен үстүмөн ошону баштады жазышты, жазбаган жери калбады. Бар жокко жазып чыкты, түшүнүк каттарды берген тийиштүү орган. Мен мисалы үчүн лично гонорар алам, мен мыйзам негизинде иштеп келгем, иштеп жүргөм дагы деле. Ал ортодо Кызылкыя мэриясы Ражапхан Шарипова жерди агасы менен өздөрү сатканын билдирип чыкты. Экинчи тараптарда тиешелүү документтер колунда дейт. Бул эже бирге сатышкан арасы менен анан жана баа көтөрүлүп өткөндөн кийин кайра айлыгамын деген ушундай болгондо машина ушундай пайда болгон. Бир туугандар арасында да чыр болуп турабыз, мен бир тактап тилмен сурадым да. Беле кетсек, бул материал Ражапхан Шарипованын арыздануусунун негизинде тартылды. Эгерде кошумча тараптардын пикирлери болсо, Регион телеканалы эфир ажыратууга даяр. Результат болбой атпайбы? Мен неге оларды коррупционер, мошенниктер деп атам? Асель Сыдыкова, Шахрух Иминджанов, Регион телеканалы, Ош шара.